Айыл чарба министри Тилек Токтогазиев маалымдагандай, Кыргызстан өсүмдүк майын жана буудайды чет өлкөдөн көбүрөөк сатып алып, резервге коюуга даярданууда. Анткени тажи вирусунун мутациясына байланыштуу бир катар өлкөлөр чек араларын жаап жатышат. Күтүлбөгөн жерден каттуу чектөөлөр киргизилсе, мамлекеттин азык-түлүк коопсуздугу толугу менен камсыз болобу? Бул эң көп берилген суроо. Учурда бул жаатта бийлик башка мамлекеттер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, атайын программанын үстүндө иштеп жатыптыр. Ушул көйгөйлөрдү чече тургандай атайын программаларды иштеп чыгып атабыз. Буюрса 2021 жылы уже ситуация өзгөрүш керек. Биз толугу менен өзүбүздүн керектүүлүгүбүздү, Кыргызстанда керектүүлүгүбүздү жаба тургандай биякта өндүрүштү өнүктүрүш керекпиз да. Өлкө социалдык маанилүү товарлардын басымдуусун сырттан импорттойт. Мисалы, керектөөгө зарыл болгон көлөмдөгү өсүмдүк майынын 90% чет өлкөлөрдөн келет. Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана эң керектүү товарлардын жетишсиздигинин алдын алуу үчүн өкмөт айрым продукциялардын түрлөрүн экспорттоого убактылуу тыюу салууну демилгеледи. Бирок Кыргызстан өлкөдөгү кайра иштетүү заводдорунун ишин жакшыртып, Кытай жана араб өлкөлөрүнө эт экспорттоого аракеттенүүдө. Арзан малды ушул түндүк өлкөлөрдөн, ошол эле Россия, Монголия, Казакстан, Белоруссия, Украина, Польшадан арзан малды бияка алып келдирип, кайра иштетип, ошол араб өлкөлөргө, Кытайга, дагы башка өлкөлөргө эт түрүндө сата тургандай иштерди жүргүзүп атат. Кыргызстан сырьёолук базага гана таяна бербей, айыл чарба продукциясын жана чийки затты кайра иштеткен регионалдык хабка айлануу мүмкүнчүлүгү бар. Ал үчүн айыл чарба жаатында кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүү жана дыйкандарды каржылоо керек. Биз жагымдуу шарттарды түзүшүбүз керек. Ошондуктан айыл чарбасын каржылоо программасын бекиттик. Анын алкагында айыл чарбасын колдоого 6 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнөт. Бул жеңилдетилген насыялар. Кайра иштетүүчү ишканаларга 5% менен, чийки зат өстүрүп кайра иштетүү тармагын өткөрүп берүү боюнча келишими бар дыйкандарга 8% менен насыя берилет. Ал эми мал чарбачылыгы жана өсүмдүк өстүрүү менен алектенген дыйкандарга көрсөткүч 10% түзөт. Бирок мындай жеңилдетилген шарттагы насыя качандан тарта берилип баштаарын министр ачыктаган жок. Чынара Нурсейитова, Алтынбек Саакиев, Ньюс ТВ.